Саламатсызбы, Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов. Конокко суроолорду кесиптешим Бурлукан Сарыгулова жана мен Зайырбек Бактыбаев узатабыз. Саламатсызбы. Саламатсызбы, Султанбай мырза. Кош келдиңиз биздин студиябызга. Биз албетте көбүрөөк чек ара темасында сүйлөшөбүз сиз менен. Акыркы жаңылык ушул кыргыз-тажик чек арасы бекеттер убактылуу жабылды. Сиз маалымдарсыз. Бул министрлер кабинетинин башчысы муну чек ара делимитация маселеси чечилгенге чейин убактылуу деп түшүндүрүп атат. Бул бекеттер Кулунду автожол, Кайрагач автожол, Кызылбел автожол, Бордөө автожол, Карамак автожол бардыгы 4 бекет болуп атат да. Ушунун кайтарымы кандай болот? Канчалык актайт өзүн? Биринчиден бул чечим абдан туура чечим. Муну качан эле колдонуш керек эле. Другое дело, бул чечимди ишке ашыш үчүн мындай азыр мындайча айтканда де юре эле чечим болуп калды да. Де факто биз али максатыбызга жете элекпиз. Де факто мына Баткенден, Лелектен, туугандардан кабар келип атат. Ошондой эле контрабанда жүргөндөй эле жүрүп атат, только дневной режимден түнкү режимге өтүп калды да. Ошондой эле бардыгы ошондой эле иштер жүрүп атат. То есть мындайча айтканда андан тышкары мындай нерселерге даярдык көрүш керек да. Жөн эле бир себептен эле отуруп алып туруп эле чечим чыгарып койсо эле, мисалы, ал өзү менен өзү иштеп кетпейт да. Мисалы кандай даярдык керек деп ойлойсуз? Даярдык мисалы мындай да, эгер жаба турган болсок, биз кандай пайда көрөбүз, кандай зыян тартабыз деген жагын алыш керек да. Значит, пайда көрө турган жагыны биз, значит, ал жөнүндө ойлонбой эле койсок, значит, пайда көрөбүз. А вот зыян тарткан жагыбыз деле бар да. Ошол зыян тарткан жагыбыз минимальный болуш керек да. Мисалы, ошол эмелерде Лейлек району, например, же болбосо Сүлүктүү шаары тыгыз катташта да эмелер менен. Тажикстан менен алаша береше эмелери бар да. Ошол жактардан мисалы биздин бизнес ээлибиз жанагындай товарлар менен камсыздоо болгонго жана башка нерселерге, мисалы ошол суу маселеси, инфраструктура маселесинен анча-мынча биз зыян тартып калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан ушул зыяныбыз минимальный болуш үчүн даярдык көрүш керек. Мисалы, ошол эле товарларды Тажикстандан алып чыгып аткан товарларны бияктан жеткирип бере турган болуш керек. Алар мындайча айтканда эл муну сезбеш керек да, зыянны. Болсо да эме. Может, бияктан товар болгон бир аз кымбатыраак, бирок ал үзүмсүз болуш керек да. Анан ошол эле, например, арка зонасында Ленинабадское море деп коет, суу сактагычынан ошол арка зонасы суу ичет. Насос менен алып чыгарып. Ошол жагыны булар алдын алып эле колдонуп атпайбы. Значит, биз такыр жапкандан кийин алар уже окончательно бүт баарын жабат дагы. Ошончо жерлер суусуз калат. Значит, бул проблеманы да чечип берек. Значит, 3 ай болобу, 4 ай болобу, 5 ай болобу, элдердин жанагы эгин тигиндери тирикчилиги болуш керек да. Ошондуктан ошого окшогон нерселерди чечиш керек да. Мындай чукул кырдаалда ушу канча убакыт керек эле, мисалы үчүн бийликке ушул пайда зыянды эсептеп чыгыш үчүн? Анан азыркы чечимде канчалык зыян тартат эгер сиз? Мына мисалы бүгүн канчанчы число болуп калды? Бүгүн числонун 25-26 туурабы? Ортобузда болгон чыр-чатак 29-да болду. 1 ай болду да, достаточный да бул. Ошондой даярдыкты көрүп, алдын ала системду кандай даярдык көрүп туруп анан кийин жасаса, ошондой да бүгүнкү күндө ал проблемалар чечилбей калбады. Эл ошого ызылдап атпайбы. Но бирок эл ошого карабай чыдаганга даяр да, чыдаганга даяр. Но бирок все равно муну чечиш керек да. Чечиш керек. Себеби мисалы ошол эле сууду кандай кылып чечсе болот? Ошол эле сууду скважиналар менен чыгарып туруп, токту какой-то ушул периодко, например, эң арзан кылып туруп эл өзү төлөп берет. Вот, анан глубинный жанагы эмелерди алып туруп, ошол жерден, например, 150-200 метрден жөн эле чыгат суу. Чыгарып берсе болот. Но бирок бул жагыны ойлонуштуруш керек да, бүт бар жагы. Ошентсе да ошол чек аралардын жабылышы кыргыз-тажик экономикалык алакасына тийгизе турган таасири канчалык көлөмдө болот да? Бул
зыян же таасир? Бир жагын алат. Бул биз жактан бул биздин жапканыбыз бизге только пайда да. Бул жактан не то что пайда деп болбойт, эми бул жакта биздин бул рычагдарыбыз да жабышыбыз. Себеби деген эгер аласа бересебизди ала турган болсок, соода жүгүртүп ала турган болсок, мына 1%ке жетпеген эме экен. Соода жүгүртүү. Кыргызстандын жалпы соода жүгүртүүсүнүн 1%, Тажикстан менен 1% экен. То есть бул биздин даже кедей мамлекетибизге деле эчтеке эмес да. То есть бул жагынан биз эч кандай биз практически сезбейбиз да мындай нерсе. Ал эми жанагы инфраструктураларды ала турган болсок, суу жагынан, жол жагынан, электр энергия жагынан боло турган болсо, биз алардан абсолютно эгемендүүлүбүз. Алардан эч кандай көз карандыбыз. Алар бизге аябай көз каранды. Анан импорт экспорт жагынан алар мисалы алардын продукциялары ЕСтен башка эч кимге керек эмес. Афганистанга керек эмес, Иранга тем более керек эмес, Өзбекстанга тем более керек эмес. Анан Өзбекстан аркылуу мисалы ЕСке эч кандай продукцияларын чыгара албайт. Себеби Өзбекстан биринчиден конкурент, алар өздөрү жолун издеп жүрөт, кантип ЕСке өзүнүн продукциясын чыгарат деген. Только Кыргызстан аркылуу. Бул жагынан деле аябай бизге бул жагынан рычагда, бирок мен ойлойм мындай рычагдарды мисалы кандайдыр бир ошол Тажикстанды кемтинтебиз же болбосо чөгөлөтөбүз деген максатта болбош керек да. Бул деген мындай рычагдар эки жакты мындай взаимовыгодный деп коет го, взаимовыгодный эки жак кызыктуу сүйлөшүүлөргө ошолорду мындайча айтканда келтириш керек да, ошондой рычагдар менен. Булар эмне үчүн колдонулушу мүмкүн? Мисалы сүйлөшүүлөр натыйжа бербей жаткандан улам ушундай кадамдарга барууга аргасыз болуп атышабы кандай? Биринчиден элдин талабы боюнча. Анан кийин жанагындай сүйлөшүүлөрдө деле мисалы мындай да, алар деле бүгүнкү күндө Тажикстан мисалы өзүнүн проблемасыны илгертен СССР маалдан эле биздин кызыкчылыгыбыздын эсебинен чечип жүргөн өзүнүн проблемаларын. Например, ошол эле жер, суу, жол маселелерин биздин кызыкчылыгыбыздын эсебибизден, Кыргызстан эсебинен чечип келген да. Бүгүнкү күнгө дейин ошондой чечип келем деген ойго келип атат. Но бирок биз алардан жанагындай көз каранды эмес экенибизди, минималный экенибизди билишеттерден ошогонан кийин күч методдорго, күчтү колдонуу жолго түшүп албады. Күч методдор деп айтып калбадыңыз, күч менен каршылашуу болду 29-майда, өзүңүз билесиз. Анан бул баягы делимитация маселесин эртелеп чечүү керек деген бир маселени да күн тартибине кайрадан койду. Азыр май айынын ичинде Кыргызстан менен Тажикстандын эки тараптуу сүйлөшүүлөр делимитация боюнча комиссиясы иштеп атат. Бир жолу Дүйшөмбөдө жолукту, бир жолу Ошто жолукту. Жыйынтыгы кандай болгонун биз азырынча билбейбиз, албетте. Ушул кандай чечилиш керек негизи, сиз кандай сунуштарды бересиз, канчалык деңгээлде? Азыр иш мындай туура нукта баратат. Азыр эми 970 чакырым жалпысынан бизде, анын 500дөн ашык чакырымы так, калган чакырымы али так эмес да. Бул азыр могу чек ара маселесинин чечүү жолдору, философиясы өзү бүгүнкү күндө менимче туура эмес болуп атат да. Себеби деген биринчиден бизде эмнеге мындай так мындай философиябыз болбой атат да. Себебиден илгертен эле 30 жылдан бери эч кандай бир стратегиялык чек аралар боюнча эч кандай саясатыбыз жок да. Бүгүнкү күнгө Кыргызстанда жок эч кандай да. Жанагындай бир чатак чыкса эле чуркап барышаттар, кандайдыр бир жолдор менен чечишип коеттар, 1 жыл 2 жылга, көп болсо 1 жылга тынчтанат, анан кайра эле эме болот. Ошол эле текущий моменттер менен эле келип атабыз да. Мындай узак мөөнөттөгү стратегия, баардыгындай программа ошол немен чечиш боюнча, границалардын проблемын чечиш боюнча, анан кийин баардыгына ошол программа болсо, ошол стратегиялык саясат болсо, мамлекеттик бүт баардык структуралар баардыгы бир багытта иштеп, бир иш кылып ошондой жок да. Мисалы, пограничниктер өздөрүнчө билгендей саясатын жүргүзөт, таможенниктер өздөрүнчө жүргүзөт. Местный ошол жердеги ошол жалпы мынандай программа стратегиясынын жоктугунан ар ким өз билгениндей жасап атат да. Бул жергиликтүү бийлик деле өз билгениндей ошондой нерселерди чечип жүрөт. Азыр акыркы аракеттер ушул Коопсуздук комитетине тапшырды, жаңы келген бийлик. Анан баратташтар аракети жасалып жатат. Бул туура. Азыр эми ошол азыр мындай да, эми бүгүнкү күндө мен айтып атпаймынбы, бүгүнкү күнгө чейин
эмнегедир Тажикстан биздин эсебибизден бүт проблемасын чечип атат да, суу проблемасын, жер проблемасын дайыма Советтер Союзунун убагынан баштап эле биздин эсебибизден чечип кетип атат. Ошого үйрөнүп калганбыз. Биз деле 30 жылдан бери эле мына Советтер Союзунда деле ошонтип уступкага бар. И бүгүнкү күндө деле 30 жылдан бери уступкага барган сайын азыр эми келип туруп биздин границалар келип туруп прям коргондорубузга такалып калбадыбы? Коргондорубузга такалып, эми биздин коргондорубузга өзүбүздүн биздин жерлерге претендовать эткенден кийин анан кийин биз моундай болуп эми согушка чейин барып атабыз. Сиздин мисалы сунушуңуз кандай? Бир жолу сиз айтканыңыз бар, 90-жылдардагы жана Алматы, анан кайсы Минский да, ошол келишимдер. Ошондуктан жанагы сиз айтпадыңызбы, өз убагында сунуштар болгон, значит баарын нөлгө чыгарып туруп, раз ушундай кырдаал түзүлгөндөн кийин анан нөлдөн башташ керек деп. Но бирок нөл деп кайсы точка отсчета эмне эсептейбиз? Нөл деп каерде эсептейбиз? Мисалы мен ошол жагы түшүнүксүз болуп атат да. Мен мисалы точка отсчета деп СССР бузулган маалда, ошол маалда 90 жылдардын башында, значит Минскийде, анан кийин Алматыда келишим болгон. Ошол келишимге бүт президенттер кол койгон. Анан кийин ал ратификация болгон. Ошол келишимдер боюнча на момент развала СССР административный границалар государственная граница болуп эсептелсин деген рамочный соглашение бар. Анан ал соглашениялар бир эле президенттер кол койгон эмес. Парламенттер бүт барды ратификация кылганда. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө граница боюнча толук кандуу бүт процесстерден өткөн, жанагы законодательный процесстерден өткөн эмелер, закон бирөөсү ушулар эле. Калгандары барды толук кандуу закон эмес алар. Себеби деген 20-чы жылдагыларды эме кылып ататтар, 30-чы жылдагы, 40-чы, 50-чы, 70-чи, 80-чи жылдагы эмелерди алат, алар барды толук кандуу эмес да. Анын чечими болгону менен ратификация болгон эмес. Ортодо келишимдер эч кандай болгон эмес. Понимаете? Ошондуктан бул бардыгы талаш тартыш да. Анан дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Мана Орто Азиядагы бардыгы эгемендүү болгон мамлекеттер, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Орто Азиянын эмелери. Мындайча айтканда, мисалы, эгер Кыргызстан менен Тажикстандын эмесини ала турган болсок, мамилесин ала турган болсок, конечно, биз байыркы элбиз деп өзүбүздү эсептегенибиз менен, байыркы мамлекеттерди курган элбиз деген менен, кыргыздар мисалы вообще эле тажиктерге караганда деле байыркы элди. Например, тажиктер эгер 11-чи кылымдан Саманет государствосунан өздөрүнүн тарыхын тарткан болсо, биз 2,5-3 миң жылдык нарактан да. Ошол убактагы эле жанагы тажиктер деген түшүнүк болгон жерде Туран деп, Средний Азия бүт эле барды биздин бабалардын мамлекеттери болгон да. Эгер наракка тарыхка кетерге турган болсок, тупикке келебиз. Например, алыс кетпей эле Кокон хандыгынын 19-чы кылымга деле кайрыла турган болсок, тажиктер вообще эле жерсиз калып атпайбы? Барды кыргыздардын жери болот да. Ошондуктан биз эгер тарыхка наракка углубляться эте турган болсок, тереңдей турган болсок, вообще тупикке келебиз да, эч кандай решение келбейбиз. Но бир жагынан бүгүнкү күндө ошондой байыркы эл болгонубуз менен тажикта кыргыздар заманбап бүгүнкү түшүнүк менен заманбап мамлекет только СССРдин составында пайда болду да бул. Түшүнүп атасыңарбы? Сиз ошол аргумент, ушундай аргумент ошол болуш керек да. Ошондуктан анан ушунун составында ошол Советский СССРдин улут аралык жанагы саясаттын негизинде пайда болгон мамлекеттерибиз да. Эми заманбап, бүгүнкү күндүн түшүнүгү боюнча заманбап. Ошондуктан мындайча алганда, раз СССРдин вагында пайда болгон заманбап мамлекет болгондон кийин, ошол жерден эгемендүү болуп чыккандан кийин, союз бузулгандан кийин, ошону мындайча айтканда точка отсчета кылыш керек да. Ошондо анан кийин ошондо эме кылган болсок, мисалы сиз айтып атпайсызбы, эске албай атышат деп, бирок жана дагы айтып кеттиңиз, губернаторлор өзүнчө, акимдер өзүнчө чечип калган чек ара маселесин деп. Анан ошол губернатор кезиңизде ошол сунушту айттыңыз беле, негиздедиңиз беле, көрүштүңүз беле, эмне үчүн ошол илүү кылган? Да, мен бул эмени 2005-жылдан бери мына мен губернатор болгонум, мен мындай баягы революциядан кийин жана курултайда шайланган губернатор болгонмун да. Ошондо эле мен айтып жүргөмүн, ушундай кылыш керек. 2005-тен баштап эле айтып келатам. Анан ал жерде мен айтып атам, бул жерде
ошондой анклавдарды чегаралаш ушундай татаал чегара жерлерде мисалы дүйнө жүзүндө мындай эмелер анклавдар мындай чегара проблемалар толтурат, особенно Европада мындай аябай көп болгондо бүгүнкү күндө деле бар. Бирок мындай эмеде дүйнө жүзүндө 2-3 эле тажрыйба бар да мындай эмесине. Биринчиси бул, значит, ползучий захват, акырындап ползучий кылып. Биз ушул суроого азыр кайтып келебиз го. Азыр мен. Экинчиси, значит, обмен территориями. Үчүнчүсү самый радикальный, бүгүн мына тажиктер аракеттенип көрдү, это военный захват. Ошондой да. Но бирок булар барды тупиковый жолдо бизге чечкенге болот. Дагы бир эмеси бар, мисалы Европада особенно эме кылат, режим особого функционирования деген бар. Бул жерде ошол жердеги границадагы болгон инфраструктура болобу, ресурстар болобу, элдин трудовой ресурс бул же жаратылыштын ресурстары, суулар болобу, инфраструктура болобу, эки тараптын кызыкчылыгына иштей турган шарттарды түзүштө, ошону особый режим функционирования дейт, совместная его эксплуатация. Бул мисалы ошол эле головнойдо ала турган болсок, СССРдин маалы деле ошол СССРдин маалында республикалардын ортосунда именно ушундай режим особого функционирования деген иштечү. Ошол жердеги эмелерди совместный эксплуатация кылчу. Ошол эле СССРдин саясаты боюнча режим особого функционирования границаларда дегенде Головнойду дагы ошондой болгон. Головнойду курганда ошол Аксай дарыясынын сууну канттай тартипте колдонобуз деген мааниде курулган аны. Ошол жерде мындай да Аксайдын эмесини ошол суунун бер жака суу сактагыч куруп туруп, октябрдан тартып апрелге чейин Кыргызстан колдонуп суу сактагычын толтурчу. Ал эми апрелден тартып октябрга чейин тажиктер толугу менен алар колдончу. Бул адилеттүү, талашсыз жакшы нерсе да туурабы? Ошондуктан анан тышкары, мисалы андан тышкары Кайырма деген үстүндө дагы бир канал болгон. Аны деле ошол головной менен бирге түзүшкөн. Бирок аны ошол жерде чегаралашта жашаган тажиктерге мындай жер өндүрүш үчүн 3 куб бата турган, ала турган суу кылып канал берип ошону куруп бергендер. Ошол жагынан болуп атпайбы. Анан кийин жанагы Марипов айтып атпадыбы? Сууду алдырып коюп, суудун башын алдырып коебуз деген головнойду айткан эмес ал киши. Ал киши 14-жылы, 16-жылы биз оказывается головнойду алдырып коюп турбуз дегени ошол Кайырма деген ошол каналды айткан. Ошондо дагы бир чатак чыкканда биздикилер барып туруп 3 куб ала турган суудун каналыны 23 кубка чейин ала турган кылып ошого протокол түзүп уруксат берип койгон да. Ошол жөнүндө сөз болот. Азыр ошол протокол менен иш жүрүп атабы азыр. Ошону менен Кайрыманын суусу ошол менен бөлүнүп атабы. Ошону менен бөлүнүп, анан кийин тажиктер ошону менен 23 куб алып атпайбы. Анан кийин биз деген 23 кубту өзүбүз сууду жеткире берип, анан биздин жерлерди захват кылганга шарт түзүп берип атпайбыз өзүбүз. Өзүбүз суу алып берип, анан кийин суу баргандан кийин биздин жерлерди захват кылып атпайбыз, суу жеткирип атпайбыз. Өзүбүздүн жерлерге биздин жерлерди захват кылганга суу жеткирип берип атабыз да, мындайча айтканда. Ошондуктан жанагы соймо, ползучий захватка биз сойломо неме менен жол жерди ээлегенге биз өзүбүз шарт түзүп бердик. Ошол жөнүндө сөз болуп атат да. Ошого анан кийин Баткенге барганда сурооду бергенде күйүп бышып анан эмоционально айтпадым. Мына мисалы ошого күйгөн киши жок деп. Күйгөн киши жок. Мен күйгөнүм үчүн айтып атам. Эгер менен көп күйгөн киши болсо, келсин мен аны менен сүйлөшөм деп атпайбы. Түшүнүктүү, ал туура эле нерсени айтты. Чындап эле биз туура эмес берип коюп турбуз деген сөздү айтып атат да. Бирок бул барды протокол менен түзүлгөн мындай нерселер. Анан кийин жанагы карабайсызбы, мен сиздерге айтып коеюн, губернатор болуп турганда 2005-жыл, мейли 2005-те алалы, ошол жердеги жанагы 275 метр деген талаш болуп турган жол. Андан тышкары жанагы анклавдардын атарабындагы көп талаш деген жерлер, биздин айылдардын атарабындагы көп талаш деген жерлер, алар 2005-жылы кечиресиздер, талашсыз кыргыздын жери болгон да. Тажиктер вообще претендовать эткен эмес ал жерде. Биз ал жерде мисалы ошол 275 метр деген биз ал жол илгертен эле болгон да, талашсыз эле биз нары бери өтүп жүргөнбүз. Ал жерге тажиктер вообще тосконго укугу жок болчу, чыга албайт эди да. Андан тышкары ошол жолдон 1 километр нары, 1 километр бери
тажиктер кире албайт эле да. Биз ал жерден даже мен мисалы даже шагал алдыртпайт элем ал жерден. Ошондой болушун. Түшүнүп атасыздарбы? Вот. Анан кийин жанагы кийин анан арендага алып коюп, андан кийин 14-жылы барып туруп анан жанагы атараптагы жол жерлер көп жерлерден талаш деп протоколго кол коюп, андан кийин барып ошентип анан бүт баары талаш болуп калып атпайбы? Понимаете? Бул кайсы протокол боюнча болуп атат ошондо талашка түшкөн? Биринчиси 2009-жылдагы протокол жанагы жол боюнча. Ошондо биринчи талаш деген түшүнүк кирип калды. Андан тышкары 14-жылгы, анан 16-жылгы, анан 19-жылгы протоколдору менен да, понимаете? Уже мындай да алы бүт барды биздин жерлерде эле самозахват кылып, спорный деп киргизип алып, бул эми ошол туруктуу системалуу саясаттын жоктугу деп эсептеп атасыз да? Конечно, туруктуулду эмес, стратегический эме болгон эмес да. Мисалы, вообще Разаковдон тартып эле бүгүнкү күнгө чейин биздин жогорку деңгээлде жетекчилерибиз мындай алыс стратегиялык ой жүгүрткөн эмес экен. Разаковдун ушунчалык стратегиялык ой жүгүрткөндүгү генийлиги заключается в том, что 100 жыл нары карап турганда, себеби ал киши Тажикстанда да иштеди, анан Өзбекстанда иштеди. Алар анан кийин өзбектөр, тажиктер биздин жер, суу деген проблема менен бизге караганда бир 30-50 жыл нарагыраак мурдараак сталкиваться этти дагы, жер эмне экен, суу экен кадырын алар тезирээк жетип, захват кылгандарын ошону билип туруп, ошондой болушун кийин билип туруп, анан кийин жанагы арка зонасына, бүргөндү зонасына, тоодогу кыргыздардын баардыгын ошо чек аралаш жерге баардыгын көчүрүп келбедиби? Ошол эле Өзгөндүн элини берека, Өзгөндүн берги Өзбекстан менен чек аралаш жерлерге бүт баарын көчүрүп келген. Ошонун болбоду. Ошол жанагы бул алыска караганда ошол жерде ошол эле, например, Төрткүл суу сактагычы, ошол эле жанагы Токтогулдагы ГЭСтер, ошол баардыгы бул деген неменин Исхак Разаковдун ой жүгүртүүсү болчу. Ошол кишинин пландары, ошол ой жүгүрткөн максаттары, пландары, программасы бүгүнкү күнгө чейин ишке ашып бүтө элек да. Сиз жогоруда жанагы башкы суу бөлүштүрүүчү жайды айтып калбадыңызбы? Жана апрелдеги этегиндеги атышуулардын негизги очогу ошол жерде болду. Ошондон кийин анан жанагы Кожалы Ворух жолун куруу боюнча протокол чыгып калды деп айтылды. Ошол протоколду сиз кооптуу деп айтып чыктыңыз да, эсептеп чыктыңыз. Эмне үчүн мындай жыйынтыкка келдиңиз? Биринчиден ал жерде мындай да, мисалы биринчиден ал жерде булар айтып атпайбы, бизге отдельный жер бергиле, жол бергиле, биз деген тоскоолдуксуз жүрүшүбүз керек депчи. Бул жанагы Аксайдын батыш тарабындагы Капчыгай айылынын үстүнөн деп атышат азыр. Жок, ал бүгүнкү азыркы коридор беребиз деген наоборот чыгыш жагынан болот. Чыгыш жагынан. Аксай дарыясынын чыгыш жагынан болот. Буга чейин, например, ошол Аксайдын ортосунан өткөн жол илгертен эле тоскоолдуксуз эле колдонуп жүргөн. Андан тышкары дагы наракта Бакай деген жолу бар, жана батыш жагынан курулган, аны деле колдонсо болот. Мындайча айтканда бул коридордун вообще кажети жок да. Бул деген кайра эле ошондой эмеге алып туруп, мындай боло турган болсо, бул фактически биз, конечно, транспортный коридорду берип атабыз, там арендага беребиз, андай мындай 49 жылга деп. А на самом деле фактически биз мындайча айтканда коридор берип атпайбызбы? Баягы өзүнүн основной территориясы менен кошулганга. Анан кийин эмне менен негиздейсиз ушундай мындай жана оюңузду да? Мисалы ошол эле, мисалы талашсыз жерди алып туруп, мисалы протокол, например, 2009-да алалы. Жана 275 метрде. Ошол жерде чыр чатакты чыгарып туруп өткөзбөйбүз дегенде, анда давай силер тажиктер айтканда, анда силер бизден эмеге алгыла, арендага алгыла, анан кийин, пожалуйста, кура бергиле дегенде, анан кийин булар жөн эле баягы стратегиялык эмени чечип, жолдун эмесин, проблеманы чечкен киши болуп турган, кол коюп салаттар да, себеби деген ойлошот, бул жөн эле протокол, эч кандай юридикалык күчү жок, ал баары бир ратификация өтүш керек, андай тигиндей туда-сюда деп. Ну хорошо. Бирок ошол протоколду дагы мисалы тажиктер эме кылбай атпайбы? Протокол тааныбай атпайбы? 49 жылга бизге арендага бергенден кийин алар биздики да 49 жылдын ичинде. Алар ал жерге чыгып туруп шагал тосуп, шагал таштап, войскасын чыгарып тосконго укугу жок да. Понимаете?
Анан кейін жанагы ползучий захват это один из ошого окшогон протоколду түзгөнү, бул один из способов ползучего захвата. Только документ аркылуу, протокол вроде юридический күчү жок, андай тигиндей деп туруп, ошентип барып тургандан кийин жөн эле бербей коет ал жерлерди. Жана протоколдо жана Кожалы Ворух жолу Баткен районунун аймагына, колдонуп аткан аймагына курулат деп жазылып турат да. Сиз ошону сиз дагы чочулуп атасыз да. Ошол жерде мындай деп определениени тууру бериш керек. Мен орус тилинде берейин, себебен так болот да. Орус тилинде мындай болуп атат. Строительство вот этого вот транспортного коридора по территории фактического пользования Баткенского района деп турат. Фактического пользования дегени бул талаш жер, но бирок бүгүнкү күндө баткендиктер колдонуп турат деген түшүнүктү берет да. Любой юристти сурасаңыз эми ушинтип түшүндүрөт. А эгерде ошондой эле тажиктер жок, булар силердин жериңер десе, анда протоколго башкача жазыш керек эле да. Орусча мындай деп жазып, по территории принадлежащей Кыргызской ССР Баткенского района, Кыргызской республики Баткенского района деп жазыш керек. По территории Баткенского района, по территории Кыргызской республики деп жазса, ошондон кийин алар биздин жер экенин так мойнуна алат, анан арендага алып аткандыгын так мойнуна алат. Да, бир маселе, сиз жана бир дүйнөлүк. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Мына уже тарых өзү айтып атпайбы? Булар өздөрүнүн проблемасын, ошого окшон проблемасын өзүнүн немелерине чечиш үчүн, мисалы, согушка чейин барып атпайбы? Күчтү колдонгонго чейин. А ким кепилдик берет? Ошол эле жолду жөн эле биздики деп туруп, мындай биздин улуттук коопсуздугубузга шек келтирип атат деп туруп эле войсканы киргизип туруп алып койгонго. Мисалы, ошол эле бүт барлыгы Лейлек районуну кайра алып койгонго ошондой болбойт деп ким кепилдик бере алат? Например, булар эмне деп жанагы согушту ачып киргенини эмне деп мындай актап ататтар? Алар айтып атат, Аксай менен Козу Баглан дарыясынан целый Сагдийская область суу ичет деп атат. Эгер булар мындай тоскоолдук кылып, эгер муну бул эки дарыяны тосуп бизге бербей турган болсо, целый Сагдийская область чатак болот деп атпайбы? Ошондуктан бул прямая угроза национальной безопасности Таджикистана, ошондуктан биз алдын алып ушундай чараларды көрүп атабыз деп туруп актанып атпайбы? Түшүнүп атасызбы? Анан 39-жылкы карталар боюнча Лейлек району полностью алардыкы болуп турбайбы? А ким кепилдик берет, что могу тосуп алгандан кийин биякта биздики 39-давай жылдагы карта менен карайбыз деп туруп алса, биз эмне кыла алабыз? Ошону биз кайтарып ала алабызбы дипломатиялык жолу менен? Дипломатиялык жолу менен чечиш үчүн артында күчүң менен күчтүү экономикаң болуш керек. Ошондо гана анан кийин дипломатиялык сөзүң, дипломатиялык жанагы ноталарың өтүмдүү болот. Ошондо анан кийин эсептешет. А эгерде аныңда мунуңда болбогондон кийин 1000 нота жазганыңда деле алып туруп эле мынтип туруп эле мусоркага таштап коет, көңүл да бурбайт. Ага ошол ноталар канча жазылып атат биздин МИД аркылуу? Ким ага реакция кылып атат? А мисалы Россия менен Россиянын артында күчү бар экен, экономикасы бар экен. Лавров мисалы чыгып туруп эле могу жериңер чатак болуп атат деп койсо эле уже реакция жасайт. Тажикстанда, Өзбекстанда, Кыргызстанда бардыгыбыз реакция жасайбыз. А эгер нота бере турган болсо, бул просто катастрофа да. Ошондуктан айтып атам, дипломатиялык сөздүн аракеттердин артында экономика менен күч болуш керек. Негизи албетте бул канча жылдан бери чечилбей келатат, качан чечилер деле белгисиз. Азыр Оштапта чек арада талаштуу маселелер. Сиз жана айтып атпайсызбы, анклавдар дүйнөлүк бир практиканы келтирип атасыз, анклавдар боюнча, орток анклавдар жөнүндө, орток пайдалануу жөнүндө. Айрым булактар кыргыз бийликтеринин жана Ворух анклавын алмашуу жөнүндө сунушу акыркы ушул 29-майдагы чатакка себептердин бири болуп калды деп айтып атышат да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Негизи алмашуу жолу менен анклавдарды же башка жерлерде алмашуу жолу менен ушул талашты чечүүгө мүмкүнбү? Кайсы бир деңгээлде? Мындай да, алмашуу жолу деле тупиковый жол. Мен башынан эле айтып атам. Алмашуу жолу деле мындай, мисалы Индонезия менен
кайсы бир өлкөдө азыр мен унутуп турам, эки өлкөнүн ортосунда болгон. Бирок алмашуу жолу, мисалы, мындай да алмашуу жолу деле военный захват менен бирдей эле. Просто по взаимному договоренности, да? Бирин алмашып алат, занимать этип, войска киргизип туруп. Анан ошол жерге шарт коет элге. Же силер ушул калган жерде гражданин боло бересиң, же болбосо көчүп чыгып кетесиңер деген. Буга ал жердеги эл көнбөйт. Мисалы, Варуктун эли тополоң кылып чыкты го. Эч жака алмаштырбайбыз. А биздин эл деле, мисалы, Лейлекке алмаштырып, Лейлекке чыксам буга көнбөйт Лейлекден эле. Значит, муну көндүрүш үчүн кадимкидей эле военный захватта эле кирип туруп өзүнүн элине өзү басыш керек анда. Күч колдонуш керек. То есть это обыкновенный захват, военный захват только по взаимной договоренности. Понимаете? Эч кандай айырмасы жок. Ошондуктан бул тупиковый жол. Тупиковый жол. Муну менен эч качан. Анан кийин жанагы алмашуу дегенде ключевой моменттери бул равноценный и равновеликий обмен деген болуш керек. Анан бул жерде равноценный деп туруп эле равновеликий деп туруп жанагы аянттын көлөмүн эле алып атпайбылар. Ошол менен бир жерде мынча квадратный метр, бир жерде алмаштырып бирдей. А на самом деле равноценный, равновеликий болуш үчүн бир эле аянт эмес. Ондогон параметрлер менен инфраструктура боюнча, анын сельхозхозяйственный баалуулугу боюнча, ошол жердеги месторождениялары боюнча, анын стратегиялык мааниси боюнча, экономикалык мааниси боюнча, коопсуздук мааниси боюнча, военный жагынан мааниси боюнча ошентип туруп ондогон параметр менен салыштырып туруп, ошону менен оценка кылып турганда ошондон кийин равноценный болот. Ошондон кийин, но бирок бул мынча параметр менен равноценный болуш просто мүмкүн эмес да. Ошондуктан бул тупиковый жол. Ошондуктан мен айтып атам, ал жерде именно режим особого функционирования, СССР маалда колдонуп келаткан ошол именно режим особого функционирования менен жашап келатканбыз. Ошол жерде бүт бардыгы эле мен бүгүнкү күндө эле айтып атам, бул тупиковый жол биринин эсебинен, биринин чечебизден, же армия менен кылабыз деген. Бул тажиктерге, тажиктин эли да керек эмес, же кыргыздын да элиге керек эмес. Ал жерде жашаган элдер тыгынча эле СССР маалында эле ошондо бири-бириз менен бири жакшы мамиледе, тууганчылыкта жакшы жашайык деген эле максатта жашайтылар. Бири менен бири там жек көрүп, бири менен бири эмеси жок жөнөкөй адамдардын ортосунда. Понимаете, в чем? Ошондуктан бул жерде саясатты туура жүргүзүш керек. Эки жактан тең. Аябай жогорку жоопкерчилик менен жүргүзүш керек да. Бул жерде ушундай моменттерде исключительно только особый режим функционирования, исходя вот жанагы СССРдин маалда кантип колдонуп келе жаткан болсок, СССРдин маалда кандай развал болгон моментте административных границаларды ошолордон мындайча отталкиваться этип, ошолдон башташ керек да. Себеби деген бүт бар жогдон ошондой. Во-первых, исторически сложилось даже ошондой. 70 жылдын ичинде ошондой илгерттен эле ошондой мамиледе эки эл болуп турган. Вот, андан тышкары, значит, законодательный, юридический жагын ала турган болсок, ошол жанагы 90-жылдагы түзүлгөн жанагы соглашение Алмата менен Минскидеги толук кандуу чегара боюнча толук кандуу документ только ошол, башка жок. Азыр эми парламентте депутаттар коомдук талкууга бир мыйзам долбоорун чыгарды. Бул элдик кошуундарды түзүү деген, курал берүү деген дагы элдик кошуундарга. Анан Жапаров да элдик кошуундарды түзүш керек деген кайрылуусундагы сөзү бар болчу. Деги эле ушундай жол менен чегараны чечүү, же чегаранын коопсуздугун кармоо жолдорун сиз кандай баалайсыз? Бул мындай да, бул шартка жараша иш болуш керек да. Мисалы, эгер биздин мамлекетибиз күчтүү болуп туруп, ошондой эле норматив менен ар бир километрге, мисалы да, ар бир километрге 3төн чегарачы кое турган нормасы болсо, бүгүнкү күндө 3-4 километрге бир чегарачы бизде. Анан кийин өзү толугу менен ошол жерде чегарада жашаган элди, например, коргой алса, коопсуздугуну толугу менен толук кандуу обеспечить этип бере алса, ошондой мамлекеттин мүмкүнчүлүгү болсо, элге куралдын беришинин кереги жок да. А бүгүнкү күндө толук кандуу коопсуздукту чегарада, чегараны коргогонго да, элди ошол жерде коопсуздугун коргогонго биздин мамлекеттин күчү жетпегенден кийин мына сурасаң эле акча жок дейт, ал жок, бул жок, туурабы?
Андай болгондон кийин, значит, эл өзү защищать керек. Андай эмелер практикада бар да, илгертен эле колдонуп келе жатат да. Мисалы, ошол эле биздин бабаларды, ошол эле Россия, ошол эле Византия, ошол эле Персия, ошол эле Кытайлар биздин бабаларды ошол эмне чегарачы катары колдонуп келген. Биз илгертен эле чегарачыбыз. Вот. Бүгүнкү күндө деле ошондой болгондон кийин ал жерде башка жолу болгон. Тем более бүгүнкү күндө чегаралар жоктугунда чегараны ким коргоп турат? Ошол жерде жашаган эл коргоп турат. Значит, ошолорго кандайдыр бир статус берип туруп, бүт бардыгы мындай мыйзам түрдө болуш керек үчүн ал жерге элдерге куралды бериш керек. Просто анын колдонушуну, кантип тартибини бардыгын иштеп чыгыш керек дагы закондун негизинде болуш керек. Демек, бул элдик кошундар жөнүндө Элдик кошундар деле мен колдойм муну. Илгертен эле жаш керек. Мен муну 2005-жылдан бери сунуштап келатамын. 2011-жылы мен Роза Отунбаевага советник болуп келгенде мен целый программа киргизгем ошондо кошундарды түзүш үчүн. Анан айрым эксперттер ушул азыр эми кооптуу аймак 29 майда 36 кишинин өмүрү кыйылып кетти. Ошондон кийин айрыкча жергиликтүү эл чочулап калды. Акырындык менен ал жактан өзүнүн жеке коопсуздугу үчүн дагы мындай жылып башка жака көчүп кетиши мүмкүн деп болжоп атышпайбы? Албетте жергиликтүү эл өзү биз эч жака кетпейбиз деп билдирип атышат. Кокус ошондой кырдаал түзүлүп калса, чегарада мындай кандай тобокелчиликтер пайда болушу мүмкүн? Деги эле тобокелчиликтер келип чыкпайбы? Кандай шарт түзүлүп калса? Ош жергиликтүү эл башка жака көчүп кетүү ыктымалдыгы пайда болуп Эгер ал жерде негизи ошондой мүмкүнчүлүк. Конечно, ал жерде бул болуп аткан нерсе да. Сатып көчүп кетип атпайбы фактически эле. Просто бул процесс мындай бардык ойлойт да, көчүп кетсе бардык эле бир күндө эле барды жыйылып туруп көчүп кеттик деп эле кетип калат деген ойдо да. А на самом деле процесс болуп атат да. Бул медленный процесс да. Бир күндө боло турган эмес да. Бир ден, эки ден чыдабай акырындап көчүп кетип атып туруп, ошондо биз жана Таш Тумшук деген жерлерди алдырып койдук. Эме деген ошол эле Көк Таш деген айылдарда, берактарда бүт бардык жерлерди ошентип алдырып койдук. Себеби деген уже келип туруп чегара келип уже коргонго такалганда уже айласы жогунун сатып кетип атат да. Жок дегенде, мисалы ошол жерде тажиктер мисалы Кыргызстанда 200 000 сом турган нерсеге 1 миллион сом акча берип ататтар. Значит, бул жерден 1 миллионго сатат дагы ички барып Баткен шаарынан же болбосо башка айылынан барып туруп 2-3 үй алып алат. Үй алып атпайбы? Бул жагынан дагы бар да. То есть бул фактически болуп аткан нерсе. Бул мүмкүн мындай болушу керек, бул можобол эмес, бул болуп аткан нерсе. Буга чекит коюш керек да, муну токтотуш керек да. Муну токтотуш үчүн ошол жердеги эмелерге эл кармап турат ошол чегараны. Мындай нерсе Миң Өрүктө да болуп атат. Самаркандык эмесиде Паскорук деген жер, Ак Татыр деген жерлерде, Аксайларда бүт эле болуп атат да. Бул болуп аткан нерсе да. Эменин анклавтарынын арасында Соктуна тарабында болуп аткан нерсе, бул болуп аткан нерсе. Азыр эми Баткен облусуна өзгөчө макам ыйгаруу тууралуу мыйзам долбоору да парламентте көтөрүлбөдүбү? Да. Бул демилгени колдоп жатасызбы? Анан ошо сиз айткан нерселерди токтотуп кала алабы бул? Мен бул демилгени кайра эле айтам. 2005-жылдан бери сунуштап келатам муну. Ол жанагы бүт облустарды жоюп туруп аймак өтөбүз деген 7 облусту жоюп туруп 35 аймак кылабыз дегенде эле мен каршы чыккам. Башка жакты кылсаңар дагы Баткен обласыны тийишпегиле буга депчи. Наконец-то бул нормальный статус алды. Эгер чегараларды Баткендин территорияларын жоготуп койбойм десеңер, жанагы эмелерди түзбөгүлө андай нерсе аймакта. Баткен облусундагы и так майда облусту анан бетер дагы эме кылып койбогула. Себеби деген анда жергиликтүү эмелерде ошол жерде облустун деңгээлиде көп нерселерди чече албайт да. Значит, ал жерде мындай кыла турган болсоңор, бирөө мисалы эки граждан, эки жаран мушташып кетсе да правительство барып разбираться эте турган болуп калат. Ал жерде наоборот ошол жерге облустарга жанагындай укуктарды берип туруп, особый статус берип туруп, анан кийин особый статус деген бардыгы эле ойлойт эмеде. На самом деле 3 рычаг бар управление государством. Бул күч, акча, кадр. То есть ошол жерге укук бер деген эгер барды майда-чүйда, на самом деле просто ошол жерде губернаторга, во-первых, соответствующий должность бериш керек. Например, вице-премьерден ылдый бербеш керек статусуну, да, мисалы. Андан кийин, значит, ал кадрды чечиш керек. Во всяком случае, ошонун макулдугу менен болуш керек бүт барды кадровый изменениялар. Экинчиден, колунда акча болуш керек. Ошол жерде эмне болсо,
эми бүгүнкү күндө жаңы совет деген андаймдар бюджетти түзө албайт, но бирок губернатордун колунда, акимдердин колунда, айыл өкмөттөрдүн колунда кандайдыр бир фонд болуш керек. Мындай особый статус бергенден кийин. Анан самый главный күч структуралары бардыгы ыкчам түрүндө, оперативный текущий моменттерде именно жанагындай болуп аткан чыр-чатактарды оперативно чечиш үчүн түздөн түз башы иш керек оперативном порядке губернаторга. Ошондо анан кийин бардыгынын башы биригип туруп, бир багытта иштеп, бардыгы бир багытта иштеп, бир программа менен иштеп, долгосрочный ошол областын деңгээлинде ошол коопсуздук сактоо үчүн программалар түзүлүп туруп, анан кийин бир багытта иштегенде анан кийин ошондо бардыгы жай-жайында чечиле турган болот. Мисалы, мен губернатор болуп турганда ошого окшогон нерсени головной ал болуп эле турганда илгертен. Бирок биз андай нерселер, мисалы, головнойдо болгон ошого окшогон нерселерди, извините, айыл өкмөт өзү эле чечип койчу да, аксакалдарды чечип барып эле. Жуду болбосо аким барып чеччү. Болбой кетсе мен киришчүмүн. Бул жака жетчү эмес андай проблемалар. Эмейт? Мисалы, мен губернатор болуп турганда центральный бийликте Баткен облустта граница эмне экенин унутуп коюшкандар. Билчү эмес булар вообще эле. Мисалы, экинчи жолу мен губернатор болуп барганда, мына эмеде командующий пограничными войсками и губернаторы деп туруп, Өзбекстан менен, Фергана областы менен, Баткен областы, анан командующийлер барып туруп, ушул форматта барып туруп эле мен Соктогу моторизированный войскаларын мен чыгартып бербедимби, сүйлөшүп туруп эле, мисалы да. То есть мындай нерсени кийин мага Азимбек Бекназаров айтып атпайбы, Султан, сен кантип чыгар, 10 жылда биз чыгара албайт нерсени сен чыгарып берсең, кантип чыгардың дейт. Ал жерде просто надо убеждать, что бул силердин коопсуздугуңарга каршы бул депчи. Себебден ал мен көп, эми бул жерде формат бул отдельный тема, көп сүйлөшсө 1 сааттан ашык сүйлөшсө болот. Но бирок мен аларды убеждать эттим, что бу жерде моторизированный армияңарды кармаган бул абсолютно силердин коопсуздугуңарга не то что бесполезный, бул еще и вредный депчи. Вот ошондуктан алып чыгып кетип калышты. Анан жана элди ошол жеринде, өз аймагында жашап, турукташып жашоо, коопсуз жашоосу үчүн албетте социалдык-экономикалык абал өтө маанилүү. Мисалы, ошол Кыргызстан менен чектеш, Баткен областы менен чектеш, Согди область, Фергана областынын калкынын жашоо деңгээли кыйла жогору да, салыштырмалуу. Ошондой деңгээлге чыгарыш үчүн кандай аракеттер керек? Канткенди Баткен облусунун социалдык-экономикалык абалын көтөрсө болот. Ал жерде мындай да, ал жерде мисалы бул жерде дагы мынандай текущий момент менен болбош керек да. Мисалы, ошол жерде эле бир предприниматель бирдеки ачам ошого жардам бериш керек деп, частный порядке болуп атат да. Бул жерде деле мындай долгосрочный өнүгүү программасы болуш керек. Мисалы, мен 2005-жыл губернатор болуп турганда 2005-тен 2035 жылга чейин программа түзгөнбүз. Мастер-план развития Баткенской области, социально-экономическое развитие деп. Ошонун ичинде жанагындай обыкновенный фаптардан баштап жанагы эмелерге чейин запуск цементного завода, Кадамжайский сурменной комбинат ишке киргизиши, берги Айдаркендеги СМАП комбинатыны, андан тышкары алюминиевый жанагы месторождение 6 миллиард тонна ал жерде запасы бар, целый 250 миң тонна алюминий чыга турган алюминий комплекстерди кура турган, темир жолдорду кура турган, ошондойго чейин бар да, бүгүнкү күнгө чейин бар ал. Бирок аны ким иштетип атат? Мисалы, мына биз 2005-жылы ошол программаны түзгөн болсок, мамлекет республиканын деңгээлде мына 17-жылы гана только ойлонуп ататтар. Стратегический, оказывается, узак мөөнөттөгү 20 жылдык, 30 жылдык программа түзүш керек деп, мана Атамбаев биринчи жолу ошондой программа түзгөнгө аракет кылды. И то аябай низкий эмеде, эч кандай источниктери жок алар, эч кандай эмелери жок. Ошол ичинде каралган жанагы мероприятиялар бири менен бирөө ыйгарылган эмес, бири-биринин ортосунда эч кандай байланыш жок. Биздин Баткен облусунун эмесинде бүт бардыгы бири менен мероприятиялар бар, бири менен бири байланыштуу да. И самый главный ал жерде финанс булактары бардыгы аныкталган. Механизмдери бар, кантип ал ошол программаны кантип финансировать этиш керек экен. Жакшы, эми бирок азыр ушул каржы булактары Кыргызстандын экономикасы өзүн курап турган шартта
каржы булактары кантип тапса болот? Мен сизге айтып коеюн, мына каржы булакта бизде акча жок да. Жок, бизде акча толтура. Бизде толтура акча. Анан биздин мамлекетибизди биздин Баткен облусу эмес, вообще эле Кыргызстанды өнүгүү жолуна, туруктуу жолго салып коюш үчүн көп акча деле керек эмес. 1 миллиард стартовый, 1 миллиард доллар ашыгы менен жетет бизге. Түшүнүп атасызбы? Ал эми булактарды алып көрөлөр. Россиянын өзүнөн эле жылың 2,5 миллиард доллар акча келет. Ал акчалар менен ким иштеп атат? Ким аны багыт берип, бир багытка жумшап атат? Ким заниматься этип атат? Ошону менен правительство заниматься керек, Национальный банк заниматься этиш керек, аны менен ким заниматься этип атат? Мисалы, ошол эле 500 миллион долларды эмелер берди, жана орустар берди. Мына канча жыл болду, ошонун жарымын деле али өздөштүрө элек бизде. Понимаете, в чем? Акча толтура. Или, например, биздин алтындар кечирип коесуздар, биздин алтыныбыз эле мына жер үйдөгү эле алтыныбыз 5 миллиарддык доллардык алтыныбыз турат. Анан кийин мен сиздерге айтып коеюн, алтын жөнүндө бизде 350 миң месторождение бар алтындын. Алтындын 350 миң. Запасы 100 килограммдан тартып, рассыпнойдон тартып, 1000 тоннага чейин мына кумторго окшогон. Ошолордун баардыгы биригип туруп 3000 тоннадан ашык алтын бар бизде. Ал 3000 тонна деген алтын, извините, биздин актив ал сотни миллиардов долларов стоит. Ошончо байлыктын үстүндө отуруп кедей жашаган бизди вообще сабаш керек вообще-то. Понимаете? Это преступление жить на сотнях миллиардов долларов сидеть и жить в нищете, это преступление. Понимаете? Октябрь окуяларынан кийин келген жаңы бийликтин ошондуктан мен айтып коюм келет, что акча жок, каражат жок деген бул болбогон сөз. Болбогон сөз. Просто ушул байлыкты үстүбүздө. Эми мен силерге дагы бир эл аралык эксперттердин оценкасы боюнча биздин байлыгыбыз үстүбүздө жаратылыш табигый байлыгыбыздын оценкасы 6 триллион долларга чейин эсептелген. Biz 6 trilyon doların üstünde oturup kедей жашап, акчабыз жок деп отурган бул эмнени айтып атат? Biz просто ошол активди кантип иштетишти билбегенибизди айтып атат. Же болбосо ошону отуруп алып туруп акырындап иштетиштин ордуна по дешевке баягы алкаштар өзүнүн имуществосын саткандай болуп, по дешевке бүт баарын сатып атабыз. Бийлик күнөлүү? Бул в целом бир эле бийлик эмес, в целом система ошондой болуп түзүлүп калды да. Акаевдин башынан эгемендүү алгандыктан тартып ушул күнгө чейин ошондой система түзүлүп калды. Ошондуктан бул системаны биринчи очередь финансовый системаны өзгөртүш керек. А бийликти коррупциядан бошотуш үчүн шайлоо системасын өзгөртүш керек. Понимаете? Ошолордон башташ керек. Анан кийин жанагы бүгүнкү күндө, например, банковский денежно-кредитный системаны оңдош керек. Банковский система Национальный банктын башынан оңдош керек. Бүгүнкү күндө банковский система Национальный банк, улуттук банк башында турган система. Бүгүнкү күндө биздин экономикабыз менен эч кандай байланышы жок алардын. Биздин өнүгүүбүз менен эч кандай байланышы жок. Алар өзү менен өзү, биздин экономика өзү менен өзү. Биздин экономика, например, бүгүнкү күндө 20-жылдын результаты менен -9% төмөндөп атканыбызда Национальный банк, извините, 2020 жылы 8 миллиард сом прибыль алып атпайбы честно. Банковская система в целом 5 миллиард прибыль алып атпайбы. Бул кандай болсун? Это о чем говорит? Это говорит о том, что биздин экономикабыз менен банковский система эч кандай байланышы жок. Алар өздөрүнчө тупо делают деньги. А булар биз өзүбүзчө биякта экономикабыз жүдөп атат. Понимаете? Каякта болот? Бул бийликте деле кеп эмес. Бул системада, системаны өзгөртүш керек.